илимий техникалык прогресс канчалык өсүп өнүгүп кетпесин, ошондой эле адамдардын жашоо шарты жакшы оңуп кетпесин, бирок жанагы дүйнөлүк классика ошол классика бойдон кала берет. Мен айтып аткан учурда сөзсүз түрдө эле жанагы шар'ий тексттерди, диний китептерди эмес, балким ошол дүйнөлүк, балким мусулман эместердин дагы мисалы үчүн кээ бир китептерин окуганды өтө мен мисалы үчүн айткым келип турат да. Мисалы үчүн биз бала кезде бир жолу менин колума эменин Драйзердин Женни Герхард деген китеби колума түшүп калды дагы. Балким башка китеп жок болгон, ошол китепти окуй берчилем. Анан 50 жолу окуп турдум, бир жолу эсептесемчи, 50 жолу окуп турдум китепти. Анан азыр ойлоп коем, эмнеге ошону кыйналып кайра окуй бердим десем, биринчиден ал кыргыз тилине которулган китеп болчу да. Өтө жакшы которулган экен. Экинчиден ал киши сенатор болгон экен. Мен жаш убагымда балким депутат болгум келип, анан ошол сенатор болбаса, ошого кирип кетип, ошонун ичиндеги жанагы Брендер деген сенатордун жашоосун жашагым келип, анткени айылда деген телевизор 2 канал тартат, андан сырткары интернет деген жок, башка деген жок. Айылда турасың, анан шаарга баргың келет, анан кантип барышың керек? Кете албайсың, башка класс школда окуйсуң. Анан ошол китепке кирип кетип, ошол китептеги жашоо менен ырахат алып жашап кадимкидей жүрө бересиң. Анан уктаганда эртең менен турганда эле жанагы кыргызда сөз бар го, кул жатышпай туруш дегендей. Ошо уктап атып, ошону менен сенатор болуп, кадимкидей өкүмдөр чыгарып жашап, Америкага барып, тияка барып, темир жол салып, адамдар жардам берип, ошондон ырахат ала турган нерсени мисалы үчүн мага сунуштаган экен көрсө деп ойлойм да. Бирок кийин канчалык кино көрсөң деле, башка көрсөң деле, ошолорду экинчи жолу, үчүнчү жолу көргөнгө такыр моюнум жар бербейт. Бирок ошондой китептерди кайра окуганга мүмкүнчүлүк мисалы үчүн жардам берет экен да. Андан сырткары, урматтуу бир туугандар, чындыгында азыр китеп окуу бизде ааламда проблема. Бир гана япондор эске албаган, жана батыш эске албаганда, бирок ошолордо деле пайыздык көрсөткүч төмөндөп кетти. Мурдагыдай алардын деле китептери окулбай калды. Чындыгында биз ошол адистердин эгерде маанисине мындай сөзүнө кулак сала турган болсок, бир күндө 2 сааттан мындай бир китеп окуп турган болсок, биз бүгүнкү бир күндөгү нормабыз толтурган болот экенбиз да. Биз күн сайын тамак жейбиз. 3 жол, 4 жол, 5 жол жейбиз. Анан тамак жегенге убакытты төгөп кетиребиз. Биз күн сайын уктайбыз, биз күн сайын жуунабыз, күн сайын кийимдерди жуйбуз. Анан күн сайын бирөөлөр менен сүйлөшөбүз мисалы үчүн. Бирок күн сайын китеп окуй турган адатты биз өзүбүзгө мындай бир калыптандырбай калган үчүн биз барган сайын жанагы төмөндөп бараткан прогресске биз салымыбызды, прогресс деп айтам да, төмөндөп бараткан төмөндөөгө өзүбүздүн салымыбызды кошот экенбиз. Адамдар өздөрүнүн жаттагандарынын эң жакшыларын сүйлөшөт. Адам сүйлөп атканда өзүндө калып калган маалыматтардын эң жакшыларын гана сүйлөшөт. Ал эми ошол жазгандарынын эң жакшыларын жатташат. Адамдар жазат го, жазгандарын эң жакшыларын жаттап калышат экен да. Ал эми уккандарынын эң жакшыларын жазышат дейт. Демек биринчи угабыз, уккан нерсенин бардыгын жазбай, жакшыларын гана жазып алабыз да. Ал эми ошол жазып алгандарын жакшыларын жаттайбыз. Ал эми жаттагандарын жакшыларын гана, урматтуу бир туугандар, биз адамдарга сүйлөп берет экенбиз. Демек биз сүйлөп аткан нерсе биз алган маалыматтын бир канча бөлүгү дейт. Бекеринен аалымдар адамдарды экиге бөлүшпөйт. Китеп окугандар жана китеп окугандарды уккандар деп. Адамдар экиге эле бөлүнөт дейт да. Китеп окугандар жана китеп окугандарды уккандар депчи. Бир жолу мен үйүмө тойгон ажы келди. Ал убакта ак үйдө иштейт, мен жаңы келгем. Анан үйдө китепканамды таныштырып атам да. Анан бул мындай китеп, бул мындай китеп, бул мындай китеп деп. Анан ушул сөздү айтып бердим мен. Адамдар китеп жазышат. Биринчи адамдар тарых жасашат, алар жасай турган адамдар. Анан ошол тарыхты жаза турган адамдар бар десем, сиз кайсыл топко кошуласыз? Мен айттым, ошол тарыхты жазгандардын китебин окугандардын катарында кошулам депчи. Демек андан кийин да бир катма турат. Бул деген сөз ошол окуп алып айтып бергендер деген уга турган адамдар деген түшүнүк келип чыгат экен да. Көрдүңөр урматтуу. Ошон үчүн жанагы тарыхты жасагандар, аны жазгандар, андан кийин аны окугандар, андан кийин жөн уга тургандар болуп бөлүнүп калат экен. Ошон үчүн биз жок дегенде окуй тургандардын катарына кошула турган болсок, анда биз, урматтуу бир туугандар, эмне жакшы болот экенбиз. Акырында мындай бир бүгүнкү сөздүн жыйынтыгы ката турган маселе, инсан китеп окуган сайын башкаларга окшош болуусу азайып, барган сайын өзүнүн өздүгү түптөлө берет деген маани. Китеп окуу менен эмнеге биз жетишебиз, урматтуу бир туугандар десек, китеп окуу менен биз
башка бирөөнү ээрчип жетелеме болгондон өзүбүздүн көз карашыбыз эркин болгонго жетишебиз. Канчалык көп маалымат алып, канчалык ошол маалымат түшүнгөн сайын биздин жетелеме бол азайып, өзүбүздүн инсандык касиетибиз толуктала берет. Мына ушул нерсе чындыгында адам үчүн өтө урматтуу маселе.